Tolgo Kara jер болуп эле эми эле жаз келгенден баштап өзүңүздөр билесиздер, той топур деген башталар экен. Той үстүндө жүрөсүздөр, кадырлуу мырзалар жана айымдар. Акыркы мезгилдерде ушул белектердин дагы модасы пайда болду. Илгери жээнни той кыла турган болсо, тайкелери тойго келсе, тайкелердин атынан бир жорго дешчү экен. Ал эми азыр заман өзгөргөнгө карата билесиздер, белектердин дагы баарысы өзгөрүп калган заман азыр. Азыр төмөндөгүдөй үндөрдү уга баштадыңыздар. Конверт чука! İçinde Мына ошол конверт деп Кыргызстан болгондуктан конверттердин арасында дагы коррупция жашап атыптыр. Кемпир чал 50 жаш алтын тойун өткөрөлү деп тойду өткөргөндөн кийин аксакал кечинде конокторду узаткандан кийин кемпирин айтат эмиш. Эме топтолгон конверттерди апарып сандыкка салып кой кемпир. Бала чака көрбөйсүн. Эртең карап көрөбүз канча ким канча сом салгандыгы, макулбу? Деп барып аксакал окуйга этип, таңкы саат 5-терде кемпирин ойготот дейт. Бир элде эле уктай бересиңби? Турбайсыңбы? Жанагы конверттерди алып кел буяка. Түнү менен ким канча сом салды экен деп ойлоно берип, кыжаалат болуп уктай албай чыктым. Ал буяка. Десе кемпири барып бир 150 конвертти алып келсе, аксакал ачкини кийип алып, жарыктын алдында туруп алып бирден окуп атат эмиш. Бул Сапарбайдан келиптир кемпир. 1000 сом салыптыр. Biz булардын тойуна 2000 сом апарганбыз, эсиңдеби? Дейсиңби? Бул Маматтан келиптир. Мамат тосун 3000 сом салыптыр кемпир. Biz булардын тойуна 1000 сом апарганбыз, эсиңде болсо. Бул жөндөн жөн Мамат 3000 сом салган жок. Бир болсо жакында той кылат, ошон үчүн салды. Конверттен конвертке секирип олтурса, бир 20-чы конвертке келип эле аксакал унчукпай калыптыр. Жан ачынган кемпири: "Же адамды уктатпайсың. Окубайсыңбы? Эмне замкание болуп калдың?" Бул Асан классташыман келиптир кемпир. Эмне кеттиң? Күзүндө биздин үйгө келип, bir koy yep, 2 gün mimam bolgonun menен, ekөөбүз расчетпуз деп жазып койдум. Албетте кадырлуу туугандар, конверттенден нары дагы жаңы белектер пайда болду. Акыркы жылдарда ушундай болуп калды, туугандар. Эгерде той өткөрүп алсаңыздар, досуңуздар же болбосо аяштарыңыздар, шеринелештер болсо дагы артисттерди подарка кылган өзүнчө мода болду. Байкадыңыздарбы? Досум, той кылып аттырсың, менин атыман бүгүн Алтынай Нарбаева барып, 2 ырдап берет. Десе, бул жактан бирөө Сыймык Бейшекеев барып 4 ырдап берет. Десе, туугандар лейлектиктерден болуп калса, Айшева, Бактияр Токторов барып 4 ырдап берет. Мына билесиздер, тойда мына мен да бир жерлерге подарка болуп жүрөм. Жакем дагы бир жерде подарка. Ал эми ошол подаркаларды элестетип олтуруңуздар, өздөрүнүн гонорарын алгандан кийин заман артисттерди дагы сиздердин алдыңыздарда өзгөчө иштетип койду. Себеби андан тышкары анча-мынча единица салмай, бензин куюп ал деген кыстырга иштеш үчүн биздин артисттер сиздерге болгон көйнөгүн, болгон талантын көрсөтүп атат мисалы. Мисалы Бактияр Токторов деген досум бар, легендарлуу убийство. Жаштар жакшы көрөт. Бирок агайын туугандар ырдап атканда мен кыйналам. Кыйналып кетем бер жакта туруп. Бактияр Токторов ырдап атканда бир өтүп бараткан мышыкты куйруктан тапкандай болом туугандар. Жакында буй деген ыр жазыптыр. Кайрмага келгенде эле буй деп кетишет экен. Ал кыстыр күтүп атат. Ким келип каяктан кыстарып кетет акча деп. Эгерде 50 сомдук 100 сомдуктар келсе жөн эле эгерде 1000 сомдуктар көрүнүп калса жерге жатып алып Ал эми Айбек Карымов деген досум бар, жакшы билесиздер. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө, радиодо жашап атат. Айбекти байкап жүрсөңүздөр керек, ырдаганда жаңы тили чыккан баладай болуп, колунан келишинче сүйгүнчүктөнүп көрүнүп, же болбосо Айбек Карымов ырдаганда таң тосуп тоого баралы, талайлуу болуп алайлы,
Жақында Айбектің сөздігіне дағы бір жаңы сөз қошылыптыр. Ырдап өткөндөн эле, анда месе сиздердин алдыңыздарда өзім сүйгөн, анан албетте сиздер сүйгөн Гүланда. Борончуну ырдаганда Бахтияр Токтор ырдап атса, бир эсе кыйналсам, борончу ырдап атканда айын тугандар ишениңиздер 3 эсе кыйналам. Келме келтирип турам, эптеп кайырмага жетип алса экен бу кыйган айланайын деп. Шунчалык кыйналып урт, шунчалык тамагын кысып урдай, кыйналып кетем, байкап көрүңүздөр. Кайдасың сен табалам? Билесиң бит тилекти, адаштырдың баралам. Уйку көрбөй түн өттү, кайдасың сен табалам? Ал эми Ибрагим Жунусов деген агабыз бар жат. Сиздер 10-жанатка ушу легендардуу инсандардын бири. Ибрагим агабыз сахнага чыкканда ушу спектакль коюшка аракет кылып көрөт да. Байкайсыздарбы? Шунчалык ырда же болбосо Ибрагим агабыз азыр алдыңыздарда болсо. Атиңдин бактыңа эржетилген сарага талыбастан канаты пайдаң тейсин журтуңа. Үй-бүлөнү туура пландаштырып алса, элиң аман, элиң аман. Жериң аман, жериң аман, жериң аман. Ел аман, ел аман, ел аман, ел